Akжар маселесinde o Жылмашев Акжарда Бишкек шаарынын bir Akжар деген Жылмашев var. Oşo mesele Akжардын içindeki bir 15 yıllık bir mesele var. Жол маселеси, основном жол. Мектеп жана ФАП маселеси. Ушул 3 маселени Атамбаевдин маалынан бери айтып келатабыз да, ачыгын айтканда. Но мечиттин алдыга Атамбаев өзү да келген. Мына кылабыз, ана кылабыз деп. Ал киши кеткенден кийин Сооронбай Жээнбековке эле барган биздин ушул жерде айыл өкмөттө. Тоже эртең менен ушул карбит этип келген да, ачыгын айткандачы. Жол мектеп ФАП ушул 3 маселени чечиш үчүн эми урматтуу Калчы Кыдыршаевич менен Садындыр Кожоевич сизге эле барыш керек болуп калды да, башка эч кимден бир мындай толку жок. Аким, губернатор жана башкалар алар келгени менен толку бир нерсени чечип бере алган эмес. Эгер ошолор чечип берсе, ушинтип эл чогулуп сиздерге кайрылат белек. Качан анан эл чогулуп бир ак үйдүн алдыга барса, же бир мэриянын алдыга чогулса, же бир чогулуп жолду тоссо, анан келип көз карап, аны кармап, буну кармап, ызычы болушунун не кереги бар? Сиздерден бир гана суранычыбыз. Акжар маселеси Жылмашев Акжарда эл баары законный жашайт. Суусуна төлөйт, тогуна төлөйт, жерине төлөйт. Канча жылдан бери төлөп деле келатат. Баары законный, китеп бар. Основном bir маселени айта кетели. Мен bir айылдын bir чети болгондо, bir айылдын bir областтын bir Жылмашев болсо түшүнөбүз. Бирок Бишкек шаарынын Борбордун каланын ичиндеги Жылмашевде ушундай көйгөй бир эмес, 15 жылдан бери мындай чечилбей келатат. Бизге основном жол менен мектеп ФАПты чечип берип койгула сураныч. Эми сиздерден дагы бир жолу суранабыз. Ушунча элди чогултуп бир ак үйдүн алдыга же бир площадка жеткирбей эле келип өзүңөр келип ушу көйгөйдү чечип берип коюңуздар. Сураныч. Урматтуу президентибиз Садындыр Кожоевич жана Калчы Кыдыршаевич.